Assalamu алейкум, биздин каналдын катталуучу жана көрөрмандары. Бүгүн биз сиздер менен кээ бир кочкорлордун кымбат сатылгандыгына, тилекке каршы көпчүлүк элдин терс суроолорду, терс ойлорду айтканына жооп издеп көрөбүз. Көпчүлүктүн бул шоу, реклама, жомок, сойсоң 50 килограмм эт да, мен ушунча акчага ат алмакмын, үй алмакмын дегендерге карата бир көздү ачуучу жаңыча ой жүгүртүү максатында ушул роликти жасадык. Анда эмесе роликти аягына чейин көрүңүздөр. Анча-мынча роликтерди үзүндү кылып алганыбыз үчүн кээ бир канал ээлеринен кечирим сурайбыз жана алар бизди туура түшүнөт деген ойдобуз. Эмне үчүн кочкордун баалары кымбат жана алган адам канча пайда көрүшү мүмкүн? Биринчиден, таза кандуу, асыл тукумдуулугу, бою, салмагы, жүнү, сейректиги боюнча бааланат. Экинчиден, кочкор канчалык жакшы болсо, анын козулары дагы жакшы түшөт. Бул Аллах Тааланын жараткан табигаты. Bundan эч ким качып кутула албайт. Атасы кандай болсо, баласы дагы ошондой деген сыяктуу табигый көрүнүш. Эң жөнөкөй эле эсептөгөндөр. Бул жерде мен көптөгөн кочкорлорду да издеп көрдүм. $5.000, $40.000, $20.000, $200.000 сом, $180.000 сом, $15.000 деген көп YouTube'да роликтер бар экен. Мени бул нерселер кубандырды да, анткени эл көпчүлүк ушул жакшы сапатка өтүүгө умтулууда. Жана бул нерсенин эмгеги ушу кээ бир адамдардын эмгегинин жогору баалануусу бул көзгө көрүнгөн нерсе болуп турат. Кочкордун кымбат алгандан кийинки пайдасын айтып кете турган болсок, мисалы жогоруда Кубаныч Мыктыбаев деген байкебиз $40.000 алдык деп атат. Андай кочкорлордун коллекциясы көп экен ал кишиде. 7 жылдан бери алектенет экен, чоң эмгектерди кылат экен. И ошол сыяктуу эле анын артынан өзүнүн эмгегинин акыбетин көрүп жаткандыгы бул көзгө көрүнүп турган нерсе болуп турат. 600 койго коем дейт. 600 койдон орто эсеп менен 300 ургачы болсо ал таза пайда болуп кала берет. 300 эркек боло турган болсо ал $1.000, $2.000 орточо баасы сатылат дейт. Балким атасынан дагы өткөн козулар пайда болушу мүмкүн, алардын баалары өзүнчө бааланат деп жатат да. Бул чындык туугандар. Чынында көптөгөн биздин байкелерибиз деле арашан койлорду баккан байкелерибиз деле көп буну тастыктап кетиши мүмкүн. Бул чынында көзгө көрүнүп турган бул пайдалуу нерсе. Анткени 300 козудан эсептеп көрүңүздөр $1.000, $2.000 жакшы эле пайда кылат. Кочкор биринчи эле жылы өзүнүн стоимостун, өзүнүн баасын актайт. Экинчи жылы дагы коюлат, үчүнчү жылдан кочкор башка жака сатылышы мүмкүн. Же башка койлорго коюлушу мүмкүн. Бул нерселерге таң калуунун такыр кереги жок туугандар. Бул чындыкка жакын нерсе, чындык нерселер. Табигый жол менен бир кочкорду бир сезондо 200 койго чейин койсо болот дешет да. А эгерде искусственный жол менен алып кое турган болсок, анда бир кочкордун уругун 1000-2000 койго чейин койсо болот дейт. Бул сайыз мезгилинде кылынып келген иштер, буну көп эле адамдарыбыз билет. Ошол себептен 1000 деген тонна бир кыл эт алып турушкан. Бир кыл деген сөз бир размердеги, бир вестеги 1 килограммдагы койлордун салмагы жана бир кылдагы жүн алып турган да, 1000 деген тонна сайыз мезгилинде. Буну көп адамдар билет, бирок тилекке каршы билген эле адамдар бул нерсеге таң калуу менен карашат. Анткени ошол мезгилде сайыз мезгилинде мисалы кочкорлорду канчалык кымбат алып келгендиги же болбосо кандай мааниде алып келгендигин алар ой жүгүртүшкөн эмес, ошондуктан бул таң калууга алып келет. Тилекке каршы азыр көптөгөн адамдар эптеп кочкордон чыгып калса болду деп койлорун жайытка жайып берет, кезүүгө кошот. Натыйжада бир түшүнбөгөн бир породанын, түшүнбөгөн бир койлордун түрү пайда болуп атат. Андай койлор базарда толуп жатат. Мисалы эгерде бизден мамлекеттен бир араб мамлекеттери дейбизби, же болбосо бир кайсы бир мамлекет бизден 1000 деген тонна эт талап кыла турган болсо, мисалы силердин мамлекетиңерден биз эт алабыз деп буйрутма бере турган болсо, биз эч кандай объем кылып бере албайбыз. Кача биздин жайлоолор азыр малга чынында толуп турган мезгили. Кеминде ар бир үйдө бир 50дөн койдон өйдө 1000-2000 койго чейин бар. Койлуу адамдар ушундайлар бар.
Биз бирок мамлекетибиз ошол объемду алып бере албайбыз. Анткени мамлекетте ошол койлордун бир типтеги эместиги, ар кайсы типтеги, эгерде соё келсең ар кандай өлчөмдөгү, ар кандай түрдөгү этти берет. Бул экинчи бир этке заказ берип аткан мамлекеттин талабын актай албайт. Үчүнчүдөн жүн бере албайт. Бир типтеги жүн ала албайбыз биз койлордон. Анткени ар кылдагы койлор эч бир окшоштукка ээ эмес. Эми макул дейли, $20,000, $10,000, $40,000 кочкор алган бул жиндик көрүнүш, мындай кымбат баада кочкор ала албайбыз. Бирок ар бир адамдын кою бар адамдын колуна келет. 50,000 сомдон өйдө алынган кочкорлор бул жакшы деп эсептелинет. 50,000 сомдон өйдө 100,000, 200,000 сомго чейин кочкор алып койсоңуз деле, бул 100 кою бар, 200 кою бар адамга эң эле ылайык нерсе. Эгерде анчалык кою жок адамдар болсо, анда кошуналар, туугандар менен келишип туруп бир кочкор алып койсоңуздар, 200 койго чейин бир кочкор алып коюлса, 2 сезон коюлат. 3-чү сезондон ал кочкорду сатасыздар дагы башка кочкор аласыздар. Натыйжада короңуздарда ургачы козулар прибыль болуп калат дагы, короңуздун көркү болот. Эркек козуларын болсо айырмалуу базардан айырмаланган баада сатып пайдасын көрөсүздөр. Бул биздин 1-2 жылдык, биз деле канча жылдан бери кой багып келебиз, бирок 1-2 жылдан бери өзгөчөлөнгөн тажрыйбаны бөлүшө кете турган болсок, биз деле 20 койго бир 55,000 кочкор алып койдук. Көпчүлүк, кээ бирки адамдар мен ата алмакмын, бул өлүп калсам эмне болот, кандай болот деген көп суроолорду берип атышты. Бирок натыйжада 2 жыл койдук. 2 жылда биринчи жылдык козуларын быйыл көрдүк. Алдыңкы козулары 25,000ге чейин бааланды. Бул биз үчүн чоң эле ийгилик. Бул жакшылык туугандар. Буну жайылтыш керек, көпчүлүк ушул нерсеге өтүш керек. Азыр заман 3 жөнөкөй жайдары койдун баасында бир порода типтеги койду колдонуу, багуу бул эң эле пайдалуу болуп саналат. Биринчи эле пайдасы туугандар ушу жем чөпкө эконом болот. Анткени 3 койдун ордуна 1 кой алсаңыз, 1 кой ошол 1 койдун жеген чөбүн жейт, бирок пайдасы ошол 3 койдун пайдасын берет туугандар. Бул ачык нерсе. Бул нерсени көпчүлүк уже даамын таткандар билип калды, көрүп калды. Ушул нерсеге өтүп атышат. Көпчүлүк дагы ушул нерсеге өтүшүбүз керек. Натыйжада жыйынтыгында бир типтеги асыл тукумдуу койлордун сорту келип чыгат. Эгерде сырттан талап болсо дагы, мамлекеттин ичинде талап болсо дагы, ошол койлордун эт багыты болобу, жүн багыты болобу, объем түзүлө берет да. Мисалы 1000 тонна десе, 1000 тонна бир типтеги койдун этинен алып келип сата бересиздер. Анан туугандар, кисар койлорун сүйүүчүлөрдүн эсине биздин бир тажрыйбадан бөлүшүп кете турган болсок, кисар койлордун жүнү 2 түрдүү болот экен туугандар. Бул жумшак жүндүү жана кылчык жүндүү болот. Менимче биздин эгерде узагыраак ойлоно турган болсок, кылчык жүндүгө караганда жумшак жүндүү койлорду көбүрөөк колдонгонубуз келечек үчүн жакшыраак. Анткени кылчык жүн деп анын кооздугуна, жылтырактыгына карап өтүп кеткенибиз менен келечекте бул эч кандай жүн ала албай калышыбыз мүмкүн да. Азыр эмне көп жүндөрдүн баардыгы уже колот коктуда, койкур кылган жерлерде калып жатат туугандар. Мына ушул багытта дагы жумшак жүндүү койлорго кой кылам деген адамдар жумшак жүндүү койлорго көбүрөөк эле кызыккан, жакшы. Экинчиден, биз башка видеолорубузда дагы айтканбыз, бул кисар койлордун айырмачылыгы өтө эле көп. Этинин даамдуулугу, чыдамкайлуулугу жана этин кеч таштагандыгы, жайлоодо бат семиргендиги, бул көптөгөн өзгөчөлүк жактары бар экен. Андыктан ким колдоном десе, кисар койлор болобу, арашан койлор болобу, азыр туугандар убакыт ушул койлорго өтө турган убакыт келип атат. Өтүш керек, бул койлорду багыш керек, санын көбөйтүш керек туугандар. Бул дагы болсо келечекке бир мамлекетибизге кошкон ар бирибиздин салымыбыз болушу мүмкүн. Мына ушундай туугандар. Видеону аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат билдиребиз. Каналды колдоп, лайк басып, комментарий жазып, катталып, коңгуроону басып коюңуздар. Жакшы видеолорду дагы кабарлап чыгарып турганга аракет кылабыз.
өзүңүздөрдүн оюңуздарды калтырып кетсеңиздер да болот. Кандай видеолорду көргүңүздөр келет, кайсыл багытта. Биз үчүн бул өтө чоң маанилүү болот. Мына ушундай туугандар, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.